бул киши окуу электе, окуу жайын, жогорку окуу жайын бүтө электе. А кезектерде Кыргызстанда 30-жылдары, 40-жылдын башында Кыргызстанда атайын жогорку окуу жайлары боло эле да. Педагогикалык окуу жайы бар эле. Анан булар окубай туруп эле келип өздөрүнүн зиректигинен болсо керек, бала кезинен сөзгө, кара сөзгө жакын, өзүнүн тилине, адабиятына жакын адамдардан болсо керек. Ташынбайжиев менен Зыяшбектенович экөө ушул окуу элек кездеринде китеп жазганга киришкен адамдар да булар. Окууну бүтө элек кездеринде китеп жазганга киришкен адамдар. Мисалы үчүн бул кишилер 33-жылы 1933-жылы Ташынбайжиев экөө Эне тил деген китепти жазышат да. 3-4 класстын окуучулары үчүн Эне тил деген китеп жазышат. Муну а кезектерде Касым Тыныстанов баягы тиш кагып калган, аралашып калган окумуштуу катары, анан өтө мындай бир коомдук, мамлекеттик, саясий ишмер катары ушул табыштайт да. 1-2 класстыкын Ажиман Шабдановго китеп жаз деп. 3-4 класстыкын ушул Зыяшбектенов менен Ташынбайжиевге. А өзү болсо 5-6, 7 класстардын китебин, а кезекте 7 класс сен окушканда жазам деп. А булар ушул Эне тил деген ат менен 33-жылы окууну бүтө элек кездеринде китеп жазышкан. Биринчи чыгарылышы, экинчи чыгарылышы 1934-жылы Эне тил боюнча окуу китеби деп кайра басып чыгарышкан да. А бул эмгектерге жакшынакай пикирлер, жылуу пикирлер айтылган.